Корксоң Будайданчы? Турбусаң? Жаңыздар мен эми ишин Жок, кылайын. сен мисалы Будайдан корксоң, Биз Жалал аттан келдик, 450 километрден Жукшага келип атабыз. Келебиз, аксаңарды эртең беребиз, которобуз, бир күн силер кете бергиле деп фата берип коюп жөнөтүп берет. Берейин деген ниет барбы компанияда же кандай? Мурунку директорлор кетти, сырт жака чыгып кетишти. Он техниканыкы ошо 2,5 айдын акчасы 6 миллион 251 миң сом. Компания башка жактан карыз болгон жок да, ушул жерде иштеп карыз болуп атпайбы? Сен бизден требуйт этип келдиңер азыр силерчи. Силерде өзүңөрдө жок да, шлёпкачан жүрөсүңөр, каскаңар жок. мен өзүмдүн жеке акчам 600 миңден ашык акча да. Техникасы жок, башкасы жок болуп эле жайды өткөрүптүр, жайдын ыстык күндөрүн. Канча Кыдыршайыч бияка келген экен текшерипчи. А булар ошондо техникалар туруп калыптыр да, менин экскаваторум турат да, иштебей турат. Баарына төлөп берет. Демек бир жуманын ичинде төлөнүп калабы? Минтип шермендесин чарыптыр, жолду да бүтүрбөй. Амансыздарбы көрөрмандар, биз азыр Бишкек-Ош жолунун Суусамыр жайыгында турабыз. Ушул жакта жол салынып жатат учурда. Анан бул Альянс Капитал KG деген компания ушул жактан жолдун бир тиркесин бөлүп алып, ошо жол салам деген экен. Бирок анда ондогон адамдар техникаларын менен шагыл ташып, жүктөөчү техникалар, экскаваторлор менен иштеген, бирок ошолордун акчасын, акысын 4-5 айдан бери бербей жатат дейт. Жалпы суммасы 10 миллион 600 сомдон ашат деп, дагы деле ошол акыбызды ала албай жүрөбүз деп бул жакта келип жүрүшөт. Ишкерлер бар экен, жөнөкөй жарандар арасында. Эми азыр ошолордун үнүн угуп, бул жактан маселесин жолду көргөнчө кетели деп келип отурабыз. Эртең саат 7-де чыгабыз, кеч саат 8ге чейин, 9га чейин иш болду. Кээ бирки маал 9-10га чейин иш болгон күндөр болду. Министр келеткен дейт, могу жерди казып аткан күндөрү түнү саат 11ге чейин иштеген күндөрүбүз ham болду. Ага оплата кошуп беребиз деди. 1 сом акча кошуп берген жок. Итого калган акчабызды деле алган жокпуз да. Кимге кайрылсы билбей калдык азыр. Каяка барабыз, эмне кылабыз? Иштеген Сиз Хово менен келгенсизби? Ооба, Хова менен. Канча жалпы сумма канчаңыз ала албай атасыз азыр? Меники азыр калганы 226 миңби ошондой акчам калган да. Биз Жалал аттан келдик, 450 километрден Жукшага келип атабыз. Келебиз, акчаңарды эртең беребиз, которобуз, бир күн силер кете бергиле деп фата берип коюп жөнөтүп берет. Ошентип эле кетип турат. Мындай конкретно бир себебин айтып атты, эмнеге болбой аткан? Нарактан акча түшпөй атат дейт. Минтрастан акча түшпөй атат дейт. Биз ушул майдын 3-үндө договор түзүлүп, ошо Альянс Капитал KG мен Умаров Мухиддин менен бул жакка келип ишти баштадык. Бизди менен экскаватор алышты. Экскаваторду дагы ошо сүйлөшүп атканда өзү 2 кубовый экскаватор 35 миңден жогору болот. Булар деген бизге түшүрүп бериңиз, ушундай мамлекет үчүн кылып атабыз дегенде мен 29 миңге бердим экскаваторду. Экскаватор жанагы водители менен, айдоочусу менен. Водителдин айлыгын биз төлөйбүз. Булар болгондо бияка иштетет. Жатаканабыздын тамак ашын. Меники ошо жер таптоочу выбора каток деп коет, ошол менен келген бул жерге. Договорду Бишкекте кылып келгенбиз. Ушул жерде молорду таптайт эткенбиз да бүт. Жол четине шагыл төгүп, анан сиз таптап аткансыз. Мен таптап аткам ушул жерде. Майдын 15-тери келдик, ошо июнь, августтун 1-ине чейин иштедик. Тежи могу астынан баштап таптайт этип чыкканбыз. Тем ылдыйдан бери өйдө көтөргөнсүздөр, Ылдыйдан бери көтөрүп сантиметр төгөт таптайт этип чыгабыз. Ошентип кылган. Могу жерде жашаганбыз. Канча иштедим? 2,5 ай иштедим, ушул жерде жашадык. Бул жер эмне? Кимдин үйү? Бирөөнүн үйүбү же? Жок, үй эмес, бул жер неме экен? Дебу экен. Дебунун ишканасы. Дебу ишканасы. Ошо бир комнатасын берген рабочийлерге, ошол жерде водительдерге, рабочийлерге ошо аралашып эле жатканбыз ошол жерде. Этажга кроваттарды алып берип койгон, ошол жерде жатканбыз. Могу 2 айдын немеси да бул табели. Могу 2 ай Канча чыгып атат жалпы сумма? Жалпы сумма 987 миң сом акча чыгып атат. Бир киши менен гана сүйлөшөбүз, бирөөңөр жоопкерчилик бололо дегенден мен атыма договор түзүлгөн да, onu Хованы бириктирип чогултуп. Анан договор түзгөнбүз, договорубуз бар. 21 майда иш баштаганбыз, августтун 19-на чейин иштедик ушул жерде. Ал ушул убакыттын ичинде 3 директор алмашты да. Умаров Мухиддин деген башында биз менен сүйлөшкөн киши кетти, кийин Насириддин деген директор келди, ал бир 15-20 ай иштеди, андан кийин Нурсултан деген кыргыз бала келди. Ага жеңги директорлор Өзбекстан гражданинер экен, өзбектер.
Нур Султан келип 3 августта жолукканда акчаңарды бул фирманын жоопкерчилик ишчиси мен болом. Мурунку карыздарды мен төлөп берем. Иштеп бергиле дегенден биз 15 августка чейин убакыт бергиле. Акчаңарды беребиз дегенден биз иштеп 19-на чейин күттүк. Акчабызды бербеди. Анан биз ишти токтотуп кеткенге аргасы болдук да. Ошол бул жерде где-то 15-тен 20га чейин техника иштеген да. Сиздикине сиз Мен келишимде 10 техника иштеди. жалпы канча суммаңыз калды? Биздики албай 10 атасың. техниканыкы ошо 2,5 айдын акчасы 6 миллион 251 миң сом. 6 миллион. 6 миллион да ала албай атасыздар. 6 миллион. Суусамырда жолдор минтип оюлуп, тешилип калгандыктан кайрадан капиталдык оңдоо жарыяланган. Ошо оңдоо баштаганда бул жактан эки компания булга жүктөлгөн экен бул милдетти. Өкмөттүн буйругу менен 52 чакырымын бул аркы жак Алабел тарабын Кытайлык China Road компаниясы, ал эми 52 чакырымын бул жактан жана Төбө Ашууга чейинки бөлүгүн Альянс Капитал KG деген компанияга берилген экен. Бул компания өзү Өзбекстанда учредителдери Өзбекстанда экен. Өзбекстандык компания экен. Ал эми Кыргызстанда катталганы бул 16 декабрь 2024 жыл дейт. Ал эми бул компания бул ишти 10 мартта алыптыр. Ошондо аркы жактан жаңыдан түзүлгөн компанияга эле ушундай чоң жумушту берип койгону таң калтырат. Бул компаниянын өзүнүн техникалары жок болсо, булардан ушинтип арендага алып атса, ижарага алып төлөп, бир техникасы жок келип иштеп атса, анан кантип аларга берип койду деген суроо жаралат да. Булардын эмнесине ишенип ушул чоң жолду берди. Мисалы үчүн же башка жакта иштеген тажрыйбалуу, мындай жаңы ачылса дагы анын директорлор тажрыйбалуу дейин десе, минтип шермендесин чыгарыптыр. Жолду да бүтүрбөй. Октябрда бүткөрүү пландалган экен. Анан минтип дагы деле жатат бул жагы. Оюлган бойдон бул жер телеке эки чекесин кеңейтиптир бул жердин. Анан аркы жакта болсо Кытайлык компания алар милдеттенмесин аткарып, гүрүлдөтүп, тез иштеп, жумушун алып кетип атат дейт. Ал эми булардын турган турпаты ушул. Ассалам алейкум. Кандайсыздар? Менин атым Эламан Кармашаков, эркин журналист болом. Анан бул жактагы иштегендер айлыгыбызды ала албай атабыз, 6 айга чукулдап кетти деп кайрылышкан эле. Анан ошонун негизинде чоо жайын сурайлы деп сизге келип атабыз. Сиз бул жакта директорбу? Жаңы директор. Альянс Капитал KG'де. Ошо тууралуу айтып берсеңдер, булардын айлыгын эмне себептен бербей атасыздар, эмне кечигип атат? Анан бул келишим боюнча убагында эле бериш керек экен эле. Ылдыйраак өтө алалы. Же ошол эле жооп бересиз? Биринчиден мен булар менен иштешкен эмесмин. Мен убагымда иштешкен эмес, келишимди мен түзгөн эмесмин. Ошо. Мурунку жетекчилер, мурунку адамдар иштеткен. Сиз берейин деген ниет барбы компанияда же кандай? Биз компанияга мындай бул компаниянын ээси катары же болбосо компания тараптан келген адам эмеспиз. Биз сырттан управление киргизилип, ушул жолду бүтүрүү максатында эртелеткенге бизди чакырган. Сиздер сырткы тышкы башкаруу менен келдиңиздер. Тышкы башкаруу менен келгенбиз. Бул кишилер менен да жолукканда айтканбыз. Себеби мурункуда туура эмес менеджмент жүрүп, карыздары болуп калган. Карыздары ошол биякта жумуш жүрүп, асфальт басуу иштери кичине кыймылдагандан кийин гана бизге кирешелер киргенден ара иштерди аткарып, биздин буйрутмачы тарапка тиешелүү документтер тапшырылып акча түшкөндөн кийин беребиз деп буларга кепилдик бергенбиз. Бул тышкы башкаруу киргенде кандай сиз компанияны тышкы аз директор болуп сиз башкарып атасыз? Убактылуу Кыргызстандан. Себеби бул жакта чет өлкөлүк адамдар келип иштеген ишти башташкан. Буюрса ошол ишти биз жылдырып атабыз. Уже асфальт төшөө иштерин баштадык. Төшөө иштерин баштап, ушул тиешелүү кагаздарын тапшыргандан кийин гана кирешелер болот. Кирешелер күтүлүп атат. Ошондон кийин гана төлөп беребиз деген ниетибиз бар. Эми мурункулар түзгөн деп атасыз да келишимди. Бирок компанияга келгенден кийин жооптуу сиз болосуз да. Бул компаниянын башкаруучусу сиз болуп атасыз азыр. Мен айтып атпаймынбы, мен сырттан башкаруу маселеси менен келип, менин биринчи чоң тапшырмам жолду кыймылдатып, жолду асфальтты басуу. Убагында азыркы
аба ырайына байланыштуу эртелетиш баш максат болгон. Бизде биринчи кезектеги менин максатым эле мурунку иштеп кеткендер менен өзүмчө келишим болгон эмес. Карыздары берүү, карыздары бар экенин мен билген эмесмин. Мен булар менен өзүм менен жеке сүйлөшүп, канча карызыңар бар, эмне маселеңер бар, ошону чечели деп менден сунуш болгон. Сиз качан келдиңиз? 1 ай болуп калды, 1 айга жете элек. Тышкы башкаруу дегенде ким дайындады сизди тышкы башкаруу? Бизде эч ким дайындаган жок. Бизде Минтранс тараптан жалдандык. Жалданып биз бул жерде Мисалы үчүн бирөөнүн субподрядчы катары. бирөөнүн компаниясына эле Азия Capital KG'ге мындай тышкы башкаруу менен Жок. жөн эле кирип келиш Сиз туура эмес да. Сиз айтып атпайсызбы? Тышкы башкаруу киргизгенбиз берем компанияга. Биз киргизгенге биздин онун акыбыз жок. Биз бул жерде компаниялар бирөө иштей албай аткандан биздин башка команданы алып келип жардамга чакырган. Азыркы учурда команда жаңы келип биз жардам берип атабыз. Мурунку директорлор каякта? Мурунку директорлор кетти, сырт жака чыгып кетишти. сыртка качып кетиш. Ошончо карызы менен чарып кое берди. Анда кандай болду? Аны менин маселем эмес экен, аны мен кетем. Мен себеби мен жумушту жүргүзгөн как инженер катары мен жумушту жүргүзүп атабыз. Сиздердики кайсы компания? Биздики ушул Альянс Капитал менен иштешип атабыз. Себеби бул жерде основной буйрутмачы, уксаңыз, основной буйрутмачы и подрядчы болуп, бул жерде Альянс Капитал белгиленген. Анан биз Альянс Капиталды өзгөрткөн чечимин мен билбейм. Бизди сырттан как команда катары, как инженерский состав катары бизди алып келип иштетип атат. Субподрядчы десе бир компания субподрядчы болуп кирет. Анан субподрядчымын атасыз. Тышкы башкаруу киргизилсе, тышкы башкаруу да киргизбейт атасыз. Анда мен түшүнүгүм боюнча бул компания Альянс Капитал иштеп атып, иштей албай калыптыр. Жетекчилерин кетирип туруп эле сиздер келип отуруп, ошол компаниянын аты менен, ошол компаниянын печаттары менен иштеп, ошол компания шоту менен иш жүргүзүп атасыздар да. Анда тышкы башкаруу кириптир да. Андан сырткары биз өзүбүздүн акча каражатыбызды ушул жерге сарптап ишти жылдырып атабыз. Минтранстын акчасынбы? Минтранстын акчасын биз алган эмеспиз. Азыркы күнгө чейин алган эмеспиз. Биз ушул акчаны өзүбүздүн азыр убактылуу каражатты жүргүзүп, жумушту жылдырып, анан тиешелүү акчаны беребиз. Негизи бул жак канча экен долбоор? Билбейм, мен айта албайм. Биздин чоңдорго кайрылсаңыздар. Директор сиз да. Чоңдорго кайрылсаңыздар туура болот. Туура маалымат ошолордон алсаңыздар. Чоңдор ким? Ошо Минтранс буйрутмачы тараптан. Буйрутмачы тарап. Сизди иштеттимби? Мен иштеткенди мен өзүм жооп берейин. Калган иштеткенди мен жооп берейин. Монча адам калп айтпайт да азырчы. Сен сөзүң. Мен силерди иштеткениңер Передавай им должность, сен должностьсыңчы, передавай им должность. Сен ошолордун баарына жооп бересиң, раз директор болуп келгенден кийин. Эмне үчүн биз 3 ай, 4 ай иштеп алып акчабызды албашыбыз керек? Сен болсоң мен сырттан келдим деп жооп бербейм. 3 ай келгенге чейин албайт белеңер. Албаса улам директорлоруңар алмашып, улам кийинкиси обещать кылып атат. Айтсаңыз, Биз ишти токтотуп, техниканы алып кеттик айластан. Ошону айтып атпайм. Ошол убакта 3 ай, 4 ай иштеп жүрө бербей албайсыздарбы анан? Мага келип такалбай. Эми ошол убакта бербеген үчүн анан ушинтип келип атпайбы? Ким эле акчаны берейин десе албай койсун, бербеген да. Бир жумада деле талабыңарды койдуңар тура. Өзүңөрдүн сунушуңарды бердиңер. Бир жума дедиңер, 2 жума дедиңер, токтотуп алып кетип ушинтип эсеп кылсак болуп атат. Эмнеден нормально эле. Башкалар иштеп атат, бардык акчасын алып атат. Силер, например, мурун ошо 4 ай дегениңерде 4 айдан бери токтотуп ишиңерди албайт белеңер акчаңарды. Биз айтып атпайбыз, 2 ай иштегенден кийин биз токтоттук техниканы. Токтоткондон кийин бул компания ушундай эме өттү да, башка техниканы алып келип иштете беребиз, булардын акчасын бербейбиз дегендейчи. Мен мисалы май айында киргем, договор түзүпчү. Май айы иштедим. Договорду четко көрсөтүлгөн. Ар бир айдын кийинки айдын биринчи жумасында акча төлөнүш керек депчи. Мен 10 немеде июнда токтоттум ишти. Айттым, бербесеңер анда токтотойм. Договордун негизинде ошондой. Десем, булар уже башка жактан техника издей башташты. Себеби булар акча бербесин билип атышат өздөрү. Анан кийин 10-нан кийин токтогондон кийин 30 күнү башка директор алмашып кетти. Мухиддин деген кетип, Насыр деген келди. Ал келип алып туруп эле, "Байке, срочно техникаңызды иштетиңиз, биз сиздин акчаңызды төлөп беребиз." Моундай ушундай эме болуп калды, алып келген экскаватор бузулуп калды деди. Мен экскаватордун ордуна башка экскаватор алып келишет. Анан кийин эмне анча срочно болот десе, көрсө 30-числода Камчой Кыдыршаевич бияка келген экен текшерипчи. Булар ошондо техникалар туруп калыптыр да, менин экскаваторум турат да, иштебей турат. Анан мен срочно байке чыгарыңыз. Анан чыгарсам эле бир күндөн кийин кайра токтотуп коюшту. Эмне болду силерге десем, өзүбүздүн экскаватор оңолуп калды. Ошо менен акчамды бербей койду. Анан мен июлдун башында уже алып кеттим, 3-июлда айластан. Ошондон бери мен катты да жаздым,
судебный органга да кайрылам деп жаздым. Эч кандай жооп жок. Эми бул жерде мондой болот да, сиздер компанияга милдеттеме алып келгенде ошо жалпы не компаниянын ишин жүргүзгөнгө милдеттеме алгансыз да? Ишин жүргүзгөнгө алгансыз. Булар ошо компаниянын ишин жүргүзгөн да. Булар компания башка жактан карыз болгон жок да. Ушул жерде иштеп карыз болуп атпайбы? Аны билбейт экен. Мен иштеткен эмесмин. Менин убагымда жок. Мен көргөн эмесмин, билген эмесмин. Көрбөйм дагы, билбейм. Жок, билген болбосо мына келишим, компания менен расмий келишимдер турат, акциялар турат. Эми ошону карап туруп кылыш керек да. Акцияларкесин, ушул акцияларки дагы бүтпөгөн нерселерин бүтүрүп, тиешелүү счет фактураларын жазып, тиешелүү органдарга кайрылып, мыйзам чегинде кыла берсин, мен эч кимге тоскоол болбойм. Мен де, например, ушул жерде иштеген болсом, иштеткен болсом, эле ушул компания меники болсо, компаниянын карызы менин мойнумда болгон болсо, бир жаңсыл жооп берет элем. Азыр эч кандай жооп мен бере албайм. Бир эле жооп бере алам, мен бир эле жооп бере алам. Ушул иш жүрсө, бир ийгиликке жетсе, туурабы? Тиешелүү акча каражаттар киреше болсо, ошонун негизинде финансовый баягы экономический жактарын показательдерин карап, тиешелүү карыздарды бөлүп беребиз деп башынан бери айтам, азыр деле айтып келебиз. Бирок жоопту ким дегенде жоопту билбейм. Себеби жоопту бирөөлөр менен келишим түзүп келген булар. Мен менен эмес да. Сиз менен эмес, бирок эми компания менен түзгөн да. Мисалы үчүн жеке адам менен эмес. Компания менен түзүп атат. Анан кийин компанияга сиз келип атасыз. Анан компаниянын башка жакта иштеген карызы эмес. Именно ушул сиз иштеген жердеги карызы үчүн ушул жерде иштеп кетип, анан ушул жердин акчасын ала албаганы үчүн сизден сурап атат. Азыр компанияда директор болуп сиз турсаңыз. Аны билбейт экен. Мурунку иштеткен карыздарды мен мойнумдан алган эмесмин, комментарий бере албайм. Анын мойнуна ала албайсызбы? Мен тиешелүү келишим түзгөн эмесмин, эчтеке. Андан кийин жаңы директор келди, бияктан Нурсултан деген жигит келип бизге сөз берди. Августтун 15-ине чейин мен өзүм гарант, мына акчаңарды коюп берем, толук барыңарга расчет кылам деп сөз берген. Бу жерде бүт жамаат турат. Анан бул жигит мен гарантам бүт нерсени акчаны мойнума алам. Силер кыжалат болбогу, иштешсеңер деди. Анан митип айтты бул жигит. Калп айтпаңыз. Укпайм. Мен айтканмын, силер менен иштеше бергиле. Дальше ишти кыла бериңиздер, мен төлөп берейин. Карыздарды дагы төлөткөнгө аракет кылайын. 15 августка чейин. Ооба, мен бул жакта ишти жылдыргыла, жок. Ишти токтотуп кетип калгандан кийин кайсы дейсиз болот. Уруксат деп. Анан бул жигит айтты. Жол салып атабыз, силер да жолго салым кошкула. Аракет кылайлы. Бул жол кечигип атат. Бул жер суук түшөт эртарак. Эртарак бүткөнгө аракет кылып, силер да салым кошкула деди. Биз макул болдук. Арендаңарды түшүрүп бергиле деди, суранды. Макул деп биз аренданы да түшүрүп бердик техникалардын. Анан бул жерде иштин жүрбөгөн маселеси дагы, бул жерге техникалар келет, иштейт, акчаларын зайдешке кылат, кетип калат. Ошол себептен да бул жер жол аябай кечикти да. Ага биз күнөөлүү эмеспиз. Биз иштин башында болуп аттык күндө иштеп аттык. Бул жак келип айып этти, жардам бергиле деп биз мейли деп ошо августтун 15-ине чейин буяк менен иштештик. Иштештиңиздерби? 15-ине чейин иштештик. Бизде документтер бар, өзү койгон табилдер бар. Биз таштап кеткен жокпуз. 15-тен кийин байланыштак жооп бербеди. Мына мен бара албадым, бул жакта байкелер барды, Бишкек офисине барса ал жактан урушуптур. Не келдиңер бул жака деп, акча ошол жака акча түштү дегенден барышта акчаны да ал жактан бербей, офисти жаап коюшту. Айла жоктон бул жака келип кайрылып атабыз. Арендаларды түшүрүп бердик, туура түшүнүп. Биз да салым кошойлу. Мына Кыргызстан өнүгүп атат. Жолдор салынып атат. Биз да бир аз салымыбызды кошойлу деп аренданы түшүрүп бердик, иштештик. Анан бул жак айткан, ал өзбек фирманын директорлору кетип калыптыр Өзбекстанга. Бул жерде техникалар иштеп атат. Өзбекстанский номерлер менен экскаваторлор иштеп атат. Алар да бизге айткан, асфальт заводду курайлы. Андан кийин асфальт бассак акча болот, берет деп. Биз аларга ишенип, мына ушунча убакыт өттү. Андан кийин бияк мойнуна алды. Мен төлөп берем августтун 15-ине чейин деп. Биздин да кредиттер бар. Биздин да лизингтер бар техникаларды төлөш үчүн. Ошону менен бул жак эми азыр мойнуна албай атат. Ошон үчүн биз улуу урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, генерал Камчек Ташиев, жол министри Абсатар Токтогуловичке кайрылат элек. Ушу биздин маселени карап чечип берсе. Ушунча адам жүрөбүз. Иштешпей кетип калышы 15-ине чейин сиз айткан срокко чейин иштешиптир го. Бүгүн табил жабылат, биздикин бүгүн да айткам, бүтүн төлөп беребиз. Кече майрамдарга байланыштуу төлөгөнбүз. Бул биз иштешкен малда убагында төлөнөт. Ошо биз иштештик. Бияк айткан срокко чейин иштештик. Мен менен иштешкен срокто бүгүнкү күндө счет фактураларын, тиешелүү кагаздарын бүгүн тапшырса, бүгүн которуп Мына бул жерде да турат 15-числого чейин иштешкен бул августтун. Ошондо августтун 1-инен 15-ине чейин иштегенин төлөп берем деп. төлөп беребиз. 18-19-на чейин иштегендер Жок, ошол табилде бизде мынандай да, бир айда бир табил жабылат. Сиз качан келдиңиз?
dediniz? Biz 3-4-ünde geldik. 4 avgust'tabı? 3-ünde geldik, 4-ünde geldik. Ошо өзүңүздөн келгенден кийинкилерин төлөп берем деп атасызбы? Төлөп беребиз да. Калгандарын ким төлөйт? Анда мурункулары. Мыналар ошо келишимдин негизинде мыйзам чегинде жол жобосун кыла бергиле. Мында сиз анда мындай суроо болуп атат да, сиз тышкы башкаруу менен келдим деп атасыз. Сиз келгенде көрөсүз да, так, бул компанияга транспорт министрлигинен канча акча которулуптур, бул компания канчасын алыптыр, канчасын албаптыр, бул иш үчүн алыптыр деп. Бул Альянс Капитал KG канча акча алыптыр мамлекеттен? Келгенге чейин. Мен ал жактарына изилдебедим. Себеби мен ал ишим эмес. Менин ишим ушул жолду салыш, жолду кыймылдатыш. Ошол акча болсо саласыз да? Жок. Мен иштеткен нерсеме, иштеген нерсеме акча алам да мен. Жок, Мен ошондо бирөөнүн иштеткенине берем, же бирөөнүн иштеткенин алам дебедим мен. Мен өзүмдүн иш жумушум жүрсө, ошо жумуштун негизинде, мыйзамдын келишимдин негизинде акча алабыз. ошол жумушту жүргүзүш үчүн Мурунку акчанын эсеби болуш керек. Мисалы үчүн мындай да, бул жолду сизге чейин чампалап болсо да салышты. Салбады. Чампалап болсо да газганын газды, чекесин ойгонун ойду, мыналар жүргөндө кобо менен кача шагыл түшүрдү, бир нерсе кылды да. Билбейм, аны изилдебедим мен. Сиз келерден анан бул компанияны сиз алып атканда сизде да жоопкерчилик бар да. Жок, менде жоопкерчилик айтып атпайм. Тиешелүү жоопкерчиликтерди иштерге мойнума алган эмесмин. Сиз эмнеге Мен жумушту жылдырганга, Жөн эле адам алдыда турган жумушка мен келгенмин. Ошонун эсебинен азыр жумушта жоопкерчилик азыр ошондо төшөлүп атат. Мына асфальттар жүрүп атат, иш жүрүп атат. Биз ишти кыймылдатканы келдик, ишти жылдырып атабыз. Биз келгенде эчтеке асфальт эчтеке жок болчу. Мына биз келип азыр асфальттарды басып атабыз. Биз кылган, аткарган ишибизге гана акча алабыз. Так, ошондо транспорт министрлигинен сизди айтыптыр. Так, сен сизди суу самырга барыңыз дагы. Ошол жерден жолду салып кете бер. Акчаны сураба, керек дегениңи беребиз, болду. Мурункусун сураба деп жөнөттү. Ооба. Ошондой деп түшүнсөк болот, канча акча берет, кандай болот, сен ишин кыла бер, кылган объемга карап төлөй беребиз Мен деди. өзүбүздүн келишимибиз бар. Өзүнүн кыла турган, аткара турган жумушубузга келишимибиз бар. Мурункуларга билбейм. Сиздердин келишиңиздер канча, 35 чакырымбы сиздердики? Биздики 30 километр. 30 жыл. Бурда 50 деди эле, кийин дагы кыскарыптыр да бул. Ошондойлор бар экен, бирок биз алга подробный иликтегенде эле жок болсо бизде. Силерде өйдө жактарга обращение кылып. Сиздердин акчаңыздар азыр убагында эле түшүп атабы? Биз азыркы күндө акча ала элекпиз. Биз азыркы күндө өз каражаттар менен азыр жол жумуштарын аткарып атабыз. Бирок ошол аткарылгандыгы жөнүндөгү документтерди тапшыруу процессиндебиз. Негизи келишим боюнча ошондой түзгөнсүздөрбү? Башында өзүңүз акча. Акча албайсың, жасайсың. Жасагандан кийин тиешелүү консультанттар бар. Технический надзор, ошолордон өткөрөбүз. Мыйзам чегинде иш кагаздарын толтурабыз. Транспорт министрлигине тапшырабыз. Ошол өткөн учурда гана төлөнөт. Келишим боюнча демек биринчи траншында кала элексиздер, Биз келгенден бери ала элекпиз. Биздин иш аткарган иштерге акча каражат ала элекпиз. Азыр бул жерде айттыңыз го 15-ине чейин иштегиле, акчаңар төлөп берем деп убада берди эле депчи. Ошондо мен менен иштешкен учуруңар кале деди эле, же бардык сумманы деген беле? Бардык сумманы деген. Бардык сумманы дегенде ал жерде өзү айткан. Мен ошол жерде мына мен турган эркекче мен 15-inde жооп берем деп. Ошол күнү биз 13-ünde барганбыз офиска. 13-ünde бардык. Ошо 15-ине чейин күткүлө эркекче мен өзүм кутулуп жооп берем деген. Если мойнуна албаса ошону айтыш керек эле да. Мен мойнума албайм. Мынакей директорлор жүрөт, мына эски директорлор. Ошолор менен сүйлөшүп алгыла деш керек эле. Бул болсо мен 15-ине чейин бүтүрүп берем деген акчалар. Полный расчет кылып берем деген. Мойнуна азыр мойнуна албайт атем. Мен айткан эмесмин деп. Мен жооп бербейм ага деп. Мейли азыр Кудайдан элден коркпосоң да Кудайдан коркуп, сезимдериң болсо Биз коркобуз. Корккон үчүн, мен корккон үчүн силерди иштеткен мээнетти. Мен ушунчалык иштеп жүрөм жолдо. Утурсаңар, биз да жолдо жүрөбүз. Биз да жол салабыз. Биз дагы бирөөнүкүн уурдабайбыз, бирөөнүкүн жебейбиз. Если сен корксоң Кудайданчы, турбусаң? Караңыздар, мен эми ишимди кылайын Сен деп. мисалы Кудайдан корксоң, курк сөз эмес, канча адам Сизден сураңыз. канча адамды өзүң карап турасың? Мен эмес, ошол иштеткен адамдарды кармагыла, мыйзам чегинде иш аткаргыла, тапкыла. Жүрөт ушул жерлерде. Биз ошол адамдарга кайрылайын Мен деп силерди иштетпедим да, байке, мен силерди Биз иштетпедим. ошол ишти токтотсок, биз болду, иштебейбиз. Ошол адамдар менен сүйлөшөбүз, сен келип ортодон, мына монча адам турат. Бизди ишке кайра салгансың сен. Туурабы? 15-ге чейин иштеткен үчүн төлөп берем. Жок, ошо салгансың. Бүгүн счет фактура жазгыла, бүгүн. Мурункусуна кепил болуп салгансың деп атпайбы? Ошону биз сенин сөзүңө ишенип, могу эки көзүңөчү. Анан кийин дальше биз иштегенбиз 15-нече. 15-ден кийин сен
телефонуңду өчүрдүң да Калаган жамындың. учурда мындай да жумуш деген болот. Жок, сен мисалы Калаган үчүн учурда телефон техниканы 15 деген токтотпош. өчүрдүң. Сен эмне үчүн техникаларды каалаганда токтотосуңар? Асфальт заводдон асфальт чыгып атканда токтотосуңар. Калаганда бербесең, сен Жок, телефон тамак өчүрсөң, бербейт экенсиңер, ана мына деп токтотсоңор биз айтабыз, анда иштей, бул жерде иштеш керек. Бул жерде иштеш үчүн келген. 15 чейин иштебей эмне ошону кылабыз? угуп коелучу. Нурбек аке, ооба. 15 деген менин акча түштү аке. Бүгүн чуркап жүрүп эле баягы ушул суу самырдын акчасы эмес ал делечи. Кыскасы башка объекти менен акча жүрүп чуркап бергенге аракет кылып банктан алганга успет этпей калдым. Буйруса иштешебиз, ошон үчүн понедельник куда калса до обеда которуп жүрөбүз. Максимально аракет кылабыз. Ошон үчүн сабыр кылып туруңуздар суранычы. Буга кандай жооп бересиз? Ушул видеодон кийин сен таптак эмне үчүн 15 деген Буга жооп берген үчүн силер ишти токтотуп кетип калдыңар. Мен башка жактан токтотуп бербейм. Башка жактан табып келип ушул силерге төлөйлү, иштейле десек, ишиңерди токтотуп, могул жерде водительдерге мени жалдыратып, ыйлатып, асфальтты басып атсак, асфальтты карабай токтотуп койгондон кийин анда иштебейле болот Сен эле. Бул уксаң качан 15-не чейин сен акчаны бербесең, обещать этсең, эркекчилик, Нурсултан атым өтсүн деп. Андай деген жок. Эми Рахмат. карасаң, Суроолор бердим, Эми жооп бер, биз жолдон сырткары, сиз азыр жоопту бул жолду качан бүтүрөйүн деп пландап атасыз? Сиздин план боюнча качан бүтөт? Биз кеч калып келдик. Аха. Биз азыр түнү күнү аракет кылып атабыз, аба ырайына карап иш кылабыз. Сиздердин план боюнча качан бүтөт? План боюнча толук кандуу эмдиги жылы бүтөт. Ал жерде обустройстволору менен бардык. Жок, жанагы сиздерге бөлүнгөн 30 километр эмдиги жылы бүтөбү? Биринчи слою быйыл бүтөт. Эмдиги жылы экинчи слою менен обустройстволор бүтөт. Себеби бул жерде асфальт эле эмес, уширение жанагындай обустройство иштери бар. Ой, ошондо карайсыз. биринчи слой асфальтты басып эле бүтөсүздөрбү? Аракет кылабыз эми. Аба ырайы канчалык мүмкүнчүлүк берсе, ошого карап басып кете беребиз. Азыркы күндө асфальттар токтобой басылып атат. Биз келгенде бул жерде 1 метр квадраттагы асфальт жок болчу. Асфальт басылган эмес болчу. Мурун кандай иш кылган, эмне иш кылган мага да белгисиз. Мен себеби чоң тапшырма менен келдикпи? Асфальтты бас тезирак деген үчүн биз келип асфальтты басып атабыз. Министрлик жөнөттү, Министрлик суранды. Биз ошону подавать этпей, түнү күнү азыр аракет кылып. Ал эми бул тилкенин болсо минтеп асфальттын үстүнкү катмары сыйрылган бойдон турат. Буга чейин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев келгенде сентябрга чейин бүткөрөбүз деген. Ошол видеосун көрсөңүздөр, эми булар азыр сентябрдын 2-си болду. Мынча чакырымды басып бүтөрү күмөн. Директор өзү дагы бүтпөйбүз деп айтып атат. Камчыбек Ташиев Ош-Бишкек жолунун Суу-Самыр бөлүгүндө жолду асфальттоо иштеринин жүрүшүн барып көрдү. Бул жолго жаңыдан асфальт басуу иштери ушул жылдын сентябрь айында бүткөрүлүшү керек. Учурда жолдун 50 чакырымына кытайлык China Road компаниясы, ал эми 35 чакырымына башка жеке компания асфальт төшөө иштерин жүргүзүүдө. Подрядчылар жана транспорт министри коюлган талаптар толугу менен аткарылып жатканын билдиришти. Muhatap olmasa buladı geldi. Sebebi ben hazır varım, şimdi hazır varım. Kadın istatistika dalaş dedi. Almanya'nın как раз şu susamın yolunu görüp, tekşelip, kıldımatlar cumhurlarda öz gözümünü görüp geldim cüretken. Şoktan ben kedi odamı. Srok birkaç. Srok birkaç. Да, хорошо? Все, давай. Кечегиде Нарында ушинтип курулушту чампалап жүргүзүп, Нарын шаарында ишти бүтүрбөй, чаба була эптеп жасаган компания, Бета Групп компаниясынын директорун, ошол жактагы транспорт Кыргыз автожол ишканасынын жетекчилерин, транспорт министринин биринчи орун басарын кошуп УКМК кармады. Жеке Камчыбек Ташиев тапшырма берип. Анда дагы срок берип 15 августка чейин бүтүр деп айткан экен. Ал срогу бүткөн жок. Бүттүргөндө дагы эмне кылып бүтүрдү? Аны кармалды. Эми булардын дагы срогу ошондой болуп атат. Убагында бүткөн жок. Эми бул жака дагы эми укук коргоо органдары кириш керек окшойт. Же Камчыбек Кыдыршаевич өзү келип дагы бир тапшырма бериш керек окшойт анда. Болбосо пландалган нерседен бул компания жай бою техникасы жок, башкасы жок болуп эле жайды өткөрүптүр, жайдын ыстык күндөрүн.
Суусамырда эртең мына 10-15 күндөн кийин эле суу түшөт. Булар тоолуу жер. Андан ары кантип иштейт, эмне болот? Ал жагы караңгы. Биз Жалал Абадтан эң биринчи майдын 2-синде 4 колго келгенбиз бул жерге. Биз келген маалда бул Альянс Капиталдын өздөрүнүн техникалары да келек болчу. Биз биринчи 4 техника келгенде булардын өзүнүн бир экскаватор бар экен. Ошол менен 191ден жүктөп каяка төгүшүн билбей, ошол күнү кечке министр келет деп жолдун боюна коюп министрди күттүк. Андан кийин эртеси ошо уширенияга место издеп баштады булар. Жол кеңейтүү. Жол кеңейтүү боюнча булар өздөрү билбейт экен кайсыл жерди уширение кылыш керек, кайсыл жерди көтөрүш керек. Булар өздөрү билбейт экен да. Анан ошол менен биз бир жумадай жүрдүк бул жерде. Иши жок эле жүрдүк. Тияк кайда дейт, бияк кайда ошо менен эле жүрдүк. Анан башталды, андан кийин бир 10 күндөн кийин анан биз бул жерге келдик. Бул объектке кирген алдында мына жакта бизде ТБшник бар. Техника безопасностьтан өтүп, жилеттерди кийип, анан киргиле. Суранычы. Хорошо. А то бул жерден азыр Бул немелер иш кылгандарды көрсөтөйүн деп атпайбы? Всё. Вообще без проблем. Просто бул жакта техникалар жүрөт, хоолор жүрөт, ошон үчүн, пожалуйста, жилеттерди кийип, техника безопасностьтан өтүп, капталып туруп, анан кийин кирип. Пост кайсыл жерде бар экен? Жок. Кимге кайрылыш керек? Ачык эле туруп коюп, аякта эч ким деле жок. Постон эч ким тоскон жок, эч ким айткан жок. Эки машина киргип атат, бул жакта тососо болмок да. Полностью бар. Эми мен силердин үйүңөрдүн воротасы ачык болсо, Биз ушул жакта иштеп кеткен адамбыз да, ошого айтты. Жумуштарыбыз көрсөткөн келдик да бул жакка. Хорошо, техника. Биз аяктан жөө келген жокпуз, машина менен келип атабыз. Өткүлө дагы кире бергиле. Базарда ким текшерет ошону? Мени. Ошону ким текшерет азыр? Мен келдим го. Ал техника безопасности берди, иштеп аткан азыркы ишкерлерден эч ким колдонгон жок. Например, сен бизден требуйт этип келдиңер азыр силерчи. Силерде өзүңөрдө жок да, шлёпкачан жүрөсүңөр, каскаңар жок. Машинаны служебный машина айдап жүрөсүңөр. Кайра бизден Служебный эмес. Служебный машина мен машинаны билем го. Жок, базар жок, служебный ушул Альянс Капиталга деп алып берген бул машинаны. Мен билем го бул машинаны. Канчадан тепкилеп айтады го бул машина? Техпаспортто Альянс Капитал деп турабы? Жок, Альянс Капитал деп турабы, турбайбы ошо Альянс Капиталга деп алынган машина да, бул частник машина. Ал биз келгенден баштап Биз келгенден баштап иштеп 10 минут арак жылтырсак сүйлөбүз, анан кийин чыгып кетебиз. Баскала азыр андай техника безопасностьтан өтүп. Биз могу тартабыз, чыгып кетебиз, болду, анан кийин калган Акча залог болот, ошо күйөт атабыз. ошо бири-бирибизди жакшы түшүнүш керек. Мени жөн эле жөнөтүштү, анан дайындалышты. Анан минти деп, как будто көчөдө эле бирөөнү барып сен бар, жолду барып сала бер. Анан акчаңды аласың деп. Эми бул чоң мамлекетте эң чоң объектиде мындай караганда эч шалакылык эле отношение кылып койду да бизгечи. Анан бул компания деле мисалы Өзбекстандыкы болуп, инвестор болуп келип атат. Келгенден кийин эми буга деле бирөө көзөмөл кылыш керек да, кантип келди, кандай техникалар деп. Мына техникалар өзүңөр көрүп турасыңар. Эски жана шагыл бөлүп чыгаруучу, ар кандай кылып материал даярдоочу эмелер бүт эски, иштебейт. Кийин эле могу акыркы биз кетерге бир 15 күн августтун где-то бир баштарында могу дробилкасын алып келишип, бир аз иш жүргүзүштү да. Биздин тыйынды ушинтип азыркы баары айтып өткөндөй эле обещать этип кургу мындай убадаларын беришип келишти да, ушуларга чейин бирине бири шылтап, биз аргабыздан кеткенден акыркы биз ушу Нурсултан деген баланын сөзүнө ишенип мен келдим, Минтранстан дайындалдым, 15-не чейин иштеп бериңиздер, 15-не бардык расчетту кылам деп жана өзүнүн эле голосовой сөзүн уктуңар. Өздөрү унчукпай калды. Анан уже биз аргасынан ушинтип силерге кайрылып, өлкө башчыларына кайрылганга аргасыз болдук да. Канча акчаңызды ала албай атасыз? Мен өзүмдүн жеке акчам 600 миңден ашык акча да. Баарыңыздардан эле техника алып бериптир го. Бул мындай компания өзүнүн техникасы бар бекен эле мына жол курам деген. Эми ошону биз да таң калып атабыз. Бул Министерство транспорта бул кишилерди, бул фирманы кандай кылып алган? Булар тендер ойноткондо техникаларын карап, возможностун карап туруп алыш керек да. Анан эчтекеси жок. Бир күрөгү бар эле фирманы алып келип алып, анан бияк иштеткенде мынча канча деген мына ишкерлер булардын азабынан көрүп атабыз. Бул техникалары жок эле келип, анан сиздерден ижарага алып туруп эле иштеп жол курабыз деп баштады баштаптыр да.
биздин оюбуз ошондой болуп атат да, себеби дегенде өздөрүнүн техникалары, келген техникалары бүт эски техникалар келип эле иштей албай, анан монтип самосвалдарды алышып, экскаваторларды, каток, суу сепкен немелерден бери алышты. Мына бизде моундай договорлорубуз бар. Бүт убагында түзүлгөн, мына печаттары менен базылган. Мынакей. Бүт баарыбыздын бала чакабыз бар. Ошо иштеп аткан техникаларда шоферлор бар. Шоферлор айлыктан ала албай калды. Айлыкты эмне кылдыңыздар? Биз айлыкты өзүбүздүн жарымыбыздан жарым-жартылай төлөп бердик. Жарым-жартылайын айтып атабыз эми бүткүлө, бияктан акча алалы, берели деп. Ушундай бизде тупиковый положение алып келип такап коюшту да. Могу балдардын кээ бирлеринин лизинг акчалары бар экен. Техникалар иштеткен. Алар эмне болуп атат? Лизинг деген ал банктан карабайт да, сен иштетип атасың, иштетпей атасың, төлө деп тура берет акчасын. Башка жактан эптеп таап бир бала кылып төлөп атышат, мойнундарына алып атат ошо карыздарын. Анан ушу эң негизги эле ушу кайрылуубуз бар биздин ушул жеке ишкерлердин атынан президентибиз Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Кыдыршаевичке биздин аргабыз калган жок, башка ал жака кайрылуудан башка. Акчабыз ала албай атабыз. Улам кийинки директор кийинкисине шылтайт. Кийинкиси болсо мурункуларга мен жооп бербейм дейт. Анда ким жооп берет өзү? Же ушинтип алда иштете бериш керек. Бул боюнча сиздерде кандай бар? Биз ал жерге барсак, Нурсултан Матисаков деген директор бар экен. Мени министрлик жөнөттү, мен алардын акчасын билбейм деп атат да. Жок, ал жерде мен кече сүйлөшүп айттым, баарын төлөп берет. Себеби ал жерде жолго иштеген, анын болгону жетекчиси алмашты алардын. Ошо мурунку жетекчисин айтпай кеткен да. Анан мен кече бул жерде специалисттерге айттым, түшүндүрүп айтышты. Булар азыр выполнениясын бере элек да бизгечи, аткарган жумушун. Аткарган жумушун тапшырат, бизден акчасын алат, толугу менен баарына төлөп берет. Бул канча убакыттын ичинде? Эми алар компания азыр бизге выполнение берсин, аткарган жумуштардын баардыгын. Ал жерде биздин консультанттар бар. Консультанттардын баардыгы ошол жумуш аткарылды деп кол коюп, мына уже 1-2 күндө тапшырабыз деп аткан. Кол коюп өткөрүп бизге берсе, биз акчасын төлөп беребиз. Ошонун ичинде ошол водительдердин иштеген акылары бар ошол жерде. Мен кече түшүндүрүп айткам, булар макул болду. Азыр биз ошол акчаны алса, баарына төлөп берет. Демек, бир жуманын ичинде төлөнүп калабы? Бир жума болбосо да бир 10 күндүн ичинде төлөп берип калыш керек ооба. Акчаны булар бизге тапшырат, биз Минфинге заявка берип, Минфинден төлөп беребиз. Баарына кутулат, баарына айлыгын берет. Алардын баардыгы 3-4 ай болуп кетти деп атат да булардыкычы. 3-4 айдан бери бизге выполнение бере элек да, буларчы ошол жетекчилер алмашып, булар азыр башка жетекчи иштеп атат да. Бул негизи Өзбекстандык компания экен эле, анан ушу бизде суроо жаралып атат. Бул жок, Өзбекстандык компания эмес, Кыргызстандан. Өзбекстандык ошол Өзбекстандык экен. Өзбекстандан келген, азыр Өзбекстандан келгендердин баары алмашты азыр. Ошол Нурсултан иштеп атат азыр кыргыздар. Бул жаңы эле ачылган компания экен да, 2024 декабрда ачылып эле, дароо эле сиздерден ушул жолду алыптыр да. Бул кандай негизде берилген? Жок, жаңы ачылган эмес, бул лицензиясы бар да. Лицензияны жаңы ачылганга бербейт да. Лицензияны деле ошондо алыптыр да. Минтро ошо транспорт министрлигинин кадатайствасы менен бериптир, курулуш министрлиги. Аны мен билбейт экен, бирок лицензиясы бар компания менен биз договор түзүп беребиз да биз. Эч кандай маселе жок. Компанияны түз болгонбу же тендер аркылуу тандадыңыздар беле, кандай болду эле? Бул өкмөттүн распоряжениясы менен тандалган. Өкмөттүкү менен, министрлер кабинети тандап, ушул экөөнү тандап жөнөттү беле? Ооба. Анан башында 52 километр берилген экен буларга, Альянс Капитал KG'ге. Анан азыр биз 30 эле чакырымын куруп атабыз дейт. Калган 22 чакырымын ошо Чайна роодко бердиңиздерби кайра? Чайна роод жок, өзүнүн участкасын салып атат. Буларга 30 эле километр менен договор түзүлгөн. Калган 22 километрин кийинки жылы улантат булар. 22 километрин кийинки жылы улантабы булар? Ооба, кийинки жылы улантат.
Ошо биздин договорлорго карасак 52 деп турат да. Анан Жылкыга 30 километр булар салыш керек. Азыр куруп атышат, азыр эч кандай маселе болбойт. Ал водительдер, мен азыр убактым болбой атат, мен региондордо жүрүп атам. Мен балдарга тапшырма бердим, алардын акчаларын баарын төлөп беришет. Төлөп берет, Жолдун бүтүшү быйыл булар бүтө албайт экен го. Жайлата булар ошентип директор алмашып иштеп атат, техникасы жок экен, ошентип атып өткөрүп ишиптир. Эми бүтүшөт. Бир слоюн гана араң басып жетишип калсак жетишебиз деп атат. Эми сентябрь ал жерде тез эле суук түшөт да. Бүтүш керек булар, бүтөт. Полныйбы, баарын толук бүтүрө алабы? Бүтүрүшөт. Толук кандуу эмдиги жылы бүтөт. Ал жерде обустройстволор менен бардык. Жок, жанагы сиздерге бөлүнгөн 30 километр эмдиги жылы бүтөбү? Биринчи слою быйыл бүтөт. Эмдиги жылы экинчи слою менен обустройстволор бүтөт. Себеби бул жерде асфальт эле эмес, уширение жанагындай обустройство иштери бар. Ой, ошондо биринчи слой асфальтты басып эле бүтөсүздөрбү? Аракет кылабыз эми, аба ырайы канчалык мүмкүнчүлүк берсе ошого карап басып кетебиз. Бул жерден эмне мүчүлүштүк кетти же эми ортодон бирөөнүн кызыкчылыгы болдубу деген суроо жаралат да. Болбосо мындай компанияга кантип берет? Ушунча иш болгонго чейин, күз келгенге чейин көзөмөл эмне болду? Ошондой суроолор жаралуу да бизде. Эми азыркы директор барсак, мен буга чейинкисине жооп бербейм, мен мындан кийинкисине жооп берем деп атат. Андан кийинки иштери, бул акчасын ала албай аткан ишкерлердин кийинки кадамдары эмне болот? Аларга укук коргоо органдары баа берсин дейли анда. Биздин жумушубуз мындай айтып, болгонун болгондой көрсөтүп коюу. Биз баары эле жаман деп аткан жокпуз. Мына ушул компаниянын алган тилкесинде иш бүтпөй атыптыр, мондой бойдон жатыптыр деп атабыз. Ал жанагы Чайнарод компаниясы берген экен, алар ишти күрүлдөтүп, жүргүзүп бүтүрүп атат деп атат. Директор бул компаниянын кимде? Шамуталов Тахир Шавкатович деген болгон экен. Андан кийин Умаров Мухиддин деген келиптир. Андан кийин дагы бир Насирдин деп атат, ал келиптир. Ошентип учурда азыр биз тышкы башкаруу киргиздик деп атат, бирок түшүнүксүз. Азыркы иштеп жүргөн Нурсултан Матисаковдун айтышы боюнча бир тышкы башкаруу киргизип келдик деп атат. Кантип тышкы башкаруу киргиздиңер десек, биз жөн эле субподрядчы болуп келдик деп атат. Субподрядчы болсо компанияңар барбы десе, жок, биз ушу компанияны эле башкарып атабыз деп атат. Эми ал укуктук жагы мейли, жолго келели. Ушул компанияга техникасы жок. Компанияга кантип ишенип ушу жолду беришти деген суроо жаралып атат да. Булар жай ичи жарытып курбаптыр. Жолдун эки чекелерин тегиздептир, асфальт менен. План боюнча булар октябрга бүтүш керек экен эле. Азыр асфальт баскан жерин көрдүк, бир аз гана басышыптыр. Аны да биринчи слоюн эле.